ушунчалык бала деп атабыз, мамлекет деп атабыз, калп эле күймүш болуп кулакка лапшаны илип атабыз. Чындыкты карайлык. Азыр бул жерде бирге отурган урматтуу депутаттарыбыз айтып аткандай, бирөөңүз кирип 7 сомдук тамакты жеп көрдүңүздөрбү? Мындай жөн эле айтып көрсөңүздөр, кирбедим, жок кирбедим же кирдим. Кызык болуп атат. Продуктылар кымбатта электе биз кирип карап, жакшынакай кымбатта электе тендер өткөрүп, жакшынакай поставщиктер келчи. Анан продуктылар кымбаттай баштаары менен дароо Минфинге мындай да бардык, саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте кат жаздык, айттык да, бизге ар бир райондон, региондон телефон чала башташты. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп атам. Мага менин суроомо эле жооп бериңиз, башка эчтекеси жок. Кирип жеп көрдүңүзбү деп атам. Кымбаттадыбы, арзандадыбы деп мен вопрос бербедим. Мага ошол эле жооп берсеңиздер, барыңыздарга эле таандык. Кааласаңыз жаныңыздагы ага эжекелер жооп берсе, 7 сомдук тамак жеп көрдүңүздөрбү? Кымбаттаганга чейинби, арзандаганга чейинби деп мен суроо бербедим. Так бир суроо бердим. Ошого эле жооп бериңиз. Мындайда келгиле суроо бергендей мага мүмкүнчүлүк бериңизчи жооп бергенге дагы. Анткени мындайда тамакты жеп көрдүңүздөрбү? Балаңызды же небереңизди жетелеп барып, мектепте жөн эле кызыгуу менен жеп көрдүңүздөрбү? Ушу 7 сом. Мен суроого жооп бергенге мага мүмкүнчүлүк бериңизчи, суранам. Мүмкүнчүлүк берип атсам, сиз около сүйлөп, сөздү узартып атасыз. Вокруг около эмес. Мына бир жолу бул 7 сом же 10 сом. 1-4 класстардын окуучуларына мындай 3 жолу тамак жасабайт, 1 жолу тамак жасайт. Мындайда анан 1-7 сомду өзүнчө албайт. Ал деген общий мындай кухня болот. Ошондо мен айтып атам дагы бир жолу. Азыр оор кыйналып атабыз. Оор болуп атат. Мен башында эле айтпадымбы? 7 сомго оор кыйналып атабыз мектептер. Тамак аш сатып алуу, продукты сатып алуу абдан оорго жатып атат. Азыр көп учурда жанагы компот менен эле керектүү бир булочка андай мындайга өткөнгө мажбур болуп атабыз. Биз чындыкты айтып эле жатпайбызбы ачык эле? Жок, макул анда. Арзан убагында да жеп көрдүңүз беле анда? Арзан убагында жегенбиз, азырда кирип кыйналып атабыз, ошону көрүп атабыз. Мына тендерге мына мисалы Ысык Ата району 6 жолу тендерде переобъявлять этти. Ачык эле айтып атпайбызбы, кыйналып атабыз деп? Жок, сиз деген ачык эле айтып атканыңызды мен билип атам, но ошону жеп көрдүңүздөрбү? Кымбаттаганга чейин жана арзандаганга чейинкисин эле сурадым мен. Тендер баарын билип атам, баары келип бюджетке такалып атат, анын баарын түшүнүп атам. Сиз чөнтөгүңүздөн алып берип кое турган болсоңуз, жардам бермексиз, аны да билип атам. Баары акчага такалып атат. Мен жөн эле суроо берип атам. Арзандаганга чейин жедиңизби? Кымбаттаганга чейин жеп көрдүңүзбү? Айырмасыны деп айтып атам да. Ошол эле, башка эчтеке кереги жок. Арзандаганга чейин жеп көрдүм. Абдан да амдуу жакшынакай жасап атканбыз тамакты. Азыр кымбаттагандайын дагы кирип мына эң кыйын жана поставщиктер келбегенге булочка менен компот коюттук. Айла жоктун оокатын. Надира айым, жана сиз айтып кетпедиңизби? Биз баарыбыз выездной жасайлык, баарыбыз биргеликте баралык деп, Мен ошоңузга кошулам. Бирок бизде мындай да, мисалы мен азыр айыл өкмөткө барайын десем, ошол жерде жыртылып турган нерсени бир тряпка менен жаап, кооздоп, айтып кетейин, башка бир жакшынакай бир сүрөттү коюп коюшат да. Если биз выезднойдо айтып бара турган болсок, албетте бизге жакшынакай менюну алып келип, жакшынакай тамакты алып келип коюп коет. Биз ошого алданып келе беребиз да. Ошондуктан сунуштап кетейин деп аткам. Бул сунуш катары сизге айтпастан ошондой жерлерге барсак кандай деп ойлойбуз? Биз айтып барсак, албетте мага деле конок айтып келсе, акчам баарын коротуп, сонун тамак алып келем да, өзүм чыныгы жеп аткан тамагымды билбейсиздер. Ошол сыңары, ошентип барсак кандай деп ойлойсуз? Ошол бир сунуш катары айтып атам. Келгиле айтпай эле баралы. Мындай айтуунун деле кажети жок. Биз мисалы эч качан айтпайбыз районго. Биз мындай келип эле учурашып кирип калабыз. Ошондой эле кылалы. Рахмат.